Assalamu алейкум, биздин Найзакайым подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүн да бизде эң кызыктуу тема болот. Анткени бизде бүгүнкү тема балдар темасы. Асель айым, менин маектешим, психолог жана интим-насихат тренери. Кош келипсиз. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Бүгүн биздин темабыз ушул балдар темасы болот. Анткени сиз 8 баланы тарбиялап чоңойткон энесиз. Ошол себептен сиздин тажрыйбаңызды элге бөлүшүңүздү кааладык. Азыркы учурда көбүндө балдарынан мындайча айтканда көп проблемалар пайда болуп атат. Кээ бирөөнүн тили узакта чыгып жатат. Кээ бирөө болсо социалдашпайт, элдер менен аралашпайт, өзү менен өзү жүрөт, жашкандар ойнобойт. Кээ бирөөнүн баласы слаб көтөрүлөт. Ушул боюнча дагы көп маселелер жаралат жана бул аялдардын аябай жүрөк көткөн маселеси деп айтсак болот да. Ушундай болбош үчүн анын алдын ала бир алдын алуу жолдору барбы, же болбосо боюнда бар мезгилинде туура эмес кыймыл кылып коюшканбы? Ушул боюнча кененирээк айтып кетсеңиз, бул кандай төрөлгөндөн баштап, же болбосо боюнда бар кезинде эмнелерди кылыш керек ал киши? Бул тема бизде аябай чоң тема. Адам өнүгүү үчүн эң биринчи туура урпак, туура тукум калтыруу. Бул өтө маңыздуу. Балдардын бул темада мамлекеттик деңгээлде негизи күрөшүү керек. Бирок азыркы учурда ар бир адам өзүнүн колунан келишинче аракет кылып атышат. Биз дагы бул боюнча мына 6 жылдан бери иштеп келатабыз. Эчтеке болсо дагы жанагы Ибрахим алейхисаламдын утуна чабылекей суу чачкандай эле да, мындай айтканда. Ошондой эле биз дагы көптөн бери ошол боюнча иштеп келатабыз. Азыркы учурда 2ден 1 балада ушундай көйгөй бар экен да. Мисалы мурдакы учурда тилдин чыкпай калуусу, кеч чыгуусу, тиштердин чыккан кезде эле саргайып түшүп калуусу деген бул үстүңкү тиштердинчи көбүнчө. Ал деген бир 1000ден 1 бала, 2000ден 1 бала болсо, азыркы учурда 3-4төн эле бирөө 2ден 1 деп дагы биздин анализибиз боюнча азыркы учурда ушундай жаш балдар менен иштеп аткан врачтар бар. Алар айтып атышат, даже 2ден 1 да оорукчан болуп төрөлүп атат депчи. Бир слабый болуп төрөлүп атат деп, оорукчан болбосо дагы алсыздык, тили кеч чыгуу. Мунун эң биринчи башкы себеби бул атанын, эненин уруктарынын алсыздыгы, өзүлөрүнүн ден соолугунун алсыздыгы, өздөрүнүн ички органдардагы көйгөйдүн бар болуусу, өздөрүнүн тамактануусунда зыяндуу уулуу тамактар менен өздөрүнүн уруктарын, аял яичниктерин уулап койгон. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби азыркы учурдагы бул интернет деген өтө ушундай бир күчтүү нурдун арасында жүрөбүз да бизчи, мындай ойлонуп карай турган болсок. Чет өлкөдө баланын ден сак төрөлүшү үчүн интернет, Wi-Fi дегенди мүмкүн болушунча ошол эненин айлана тегерегинен өчүрүлөт экен да. Ал балага зыян болуп калат депчи. Бизде ал багытта ойлонбойбуз. Тескерисинче күчтүү интернеттин жанында балдарыбыз жатат. Телефонду дагы дайым анын жанына музыка коебуз, балким аны мындай ыйлатпоо үчүн коебуз. Анын бүт бардыгы аң сезимдин иштөөсүнө, иммунитетине өтө чоң таасирин тийгизип атат да балдарга. Кээ бир үйдө 3 бала болсо, 3 баласы тең инвалид төрөлгөндөр бар. Кээ бир үйлөрдө 2 баласы бар болсо, 2 баласы тең аутизм болуп тили чыкпагандар бар. Ушундай бир өтө чоң өкүнө турган нерселер да. Муну деген алдын алыш үчүн эң биринчи балким эркекте, балким айымда вирус болуусу мүмкүн, инфекция болуусу мүмкүн. Бул дагы өтө маңыздуу. Мисалы, даже Өзбекстанда дагы ушундай экен. Баш кошо турган үй бүлөнү алдын ала текшертет экен. Эркекти дагы, аялды дагы бири-бирине туура келеби, же болбосо тазабы, мисалы, вирустар жокпу, инфекция жокпу деп аларды текшерип, анан бир сыйра дени сак болгондон кийин гана баш коштурганга уруксаат беришет экен. Мен ушул таң калып атам. Демек, Өзбекстандагы
өтө чоң мындай жетишкендиктерге жетишип калышыптыр. Бизде таптакыр ал боюнча иш албай атабыз. Ошон үчүн мына бизге келген кыздардан дагы билип атпайбызбы? Башкошкон кыздардын көпчүлүгүндө угроза бар. Бул угроза болуп баланы көтөрө албай аткан жатын, демек ал дени сак баланы төрөбөйсүң деген эле белги го, биринчи белги. Угроза болсо демек баласы Алсыз төрөлөт. алсыз болушу мүмкүн. Алсыз болуусу мүмкүн. Бара мисалы үчүн иммунитетин көтөрүп, балдарга витаминдерди берип, оңдоп алса болот берип. Бүт баардык учурда, бүт баарын айыктырууга караганда алдын алуу алда канча жеңил. Азыр кийин айыктыра алам дей турган болсоңуздар, көпчүлүгү айыкпай ошоюнча калып калгандар бар. Мисалы аутизм болуп тили чыкпай, мисалы эми аутизмда белгилери бар да, алардын мисалы тили кеч чыгат, үстүңкү тиштери саргайып түшөт, игрушка ойной турган болсо, оюнчуктарды ойной турган болсо, дайым тизе берет да, узун тизе берет. Ошол эле кезде бир нерсени алгысы келсе, өзүнүн колу менен монтип көрсөтпөйт да, сенин колуңду монтип алып келип мынтип көрсөтөт. Сөз сүйлөгөндө башкы сөздү айтат, сөздүн аягын айтпайт. Мисалы жатам десе жат деп коет, барам десе бар деп коет да, ичем десе ич деп коет. Сөзү жарты сүйлөйт. Дагы кандай белгилери бар? Адамдын көзүн тике карабайт. Ушундай сыяктуу белгилери бар. Ошол эле кезде дагы кээ бир балдардын мындай белгилери болот да. Өздөрү таптакыр эч кимге кошулбайт. Дайым өз алдынча дүйнө да. Өз алдынча дүйнө. Дагы экинчи белгиси бар. Ал шунчалык энергичный болот да. Энергиясы көп да, таптакыр чарчабайт. Түндө уктабайт да. Уктабайт, ошол эле кезде чарчабайт. Чуркай берет, таптакыр чарчабайт. Бул эки белгиси тең норма эмес да. Өтө мындай бир түндө кеч уктап, таптакыр уктабаган балдарда дагы балким ушундай бир көйгөй болушу мүмкүн. Ошол эле кезде эч кимге кошулбай, өз алдынча кичинекей нерсени карап эле отура берген болсо, анда алда көйгөй болушу мүмкүн. Бул психологиялык тараптан да болушу мүмкүн. Бул биологиялык тараптан, жетишсиз микроэлементтен же болбосо ички органдарда кандайдыр бир оорулардан болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Негизи ошо жогоруда айтып өттүк, оорук тууралуу, инфекция деген вирус сыяктуу. Мисалы аял киши дени сак энеден дени сак бала төрөлөт деп айтышат. Бирок аялдын дени сак, ал эми эркектин ооруга алсыз болсо, демек бала деле алсыз болуп калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу алсыз болуп калышы мүмкүн. Атанын дагы уругу өтө маңыздуу. Мисалы ата эгерде ичсе, эгер чексе, анда алардын уруктары дагы алсыз болушу мүмкүн. Атанын дагы дени сак болуусу бул маңыздуу. Мисалы ичкен атанын 1 сааттын ичинде сперматозоидтери уланган болуп табылат экен да, 1 сааттын ичинде элестет. Демек эркектин дагы уругунун мындай бир сапаты өтө маңыздуу. Анда эркектерге дагы бир аз кеңеш айта кетсек болот экен, бул жерде эгер урушса, эгер эркектер көрүп жаткан болсо, урукту жакшыртыш үчүн эмне аракеттерди кылса болот же кандай тамактаныш керек, ошол боюнча? Ал урукту жакшыртуу үчүн силер сөзсүз биринчи анализ тапшырса болот. Эркектер дагы анализ тапшыруу керек. Азыр бизде көбүнчө аялдар тапшырат. Бизде деген эркектер маани бербейт го. Мисалы чет өлкөдө эркектер да сөзсүз текшерилет. Ошол эле кезде тамактанууда мисалы баягы уулар бар да, мисалы жыт бергич, даам бергич, боюгуч дегендер. Мисалы баягы хрысалик бар го, китайский туз деп коет го. Анын зыяндуулугун баары билишет. Мисалы газалган кола, фанта деген сыяктуу газдалган уулар, пепси деген сыяктуу, аны канчалык көп иче турган болсо, ичегилердин микрофлорасы бузулат дагы. Ичегидеги сиңирүүчү бактериялардын баары кетип, ал жакта минус бактериялар, зыяндуу сенин иммунитетиңди жейчү бактериялар көбөйөт да. Андан ал иммунитети слабый болсо, албетте анын деген сперматозоидтердин дагы мисалы алсыз болот да. Эң биринчи туура тамактануу. Анан ошол эле кезде баягы жетилбей калып кеткен адамдар, алар анализдөөнү билбейт. Алар кандай болсо да жей берет да. Алар нафси эмнени каалап атса ошону иче берет дагы. Ойлонбогон абалда балким балдары
ошон үчүн дагы балдары оорукчан төрөлөбү кандай болот, убактылуу нафсы үчүн эле жашайт да. Ошонун дагы зыяндуулугу бул жакта аябай тийип атат го азыркы учурда. Бирок кээде таң калыштуу да, мисалы ичкен чеккен эркектер көп эле деп ойлойм. Же 50-50% деп айталы. Бирок алардын жакшы ден сак балдар төрөлгөнүн дагы көрөбүз да. Ал ден сак баланын төрөлгөнүн ал кичинекей кезинде балким ден сак көрүнүшү мүмкүн, же болбосо эптеп чоңоюп калуусу мүмкүн. Алардын деген балким эс тутуму начар болуусу мүмкүн. Биринчиден, эс тутуму таптакыр алсыз, эстеп кала турган бир аң сезими болбошу мүмкүн. Жашоодо ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Ошол эле кезде балким ошол балалуу боло турган учурда уланбаган урук менен балким боюнда болуп калышы мүмкүн. Азыркы учурда дагы спирт ичимдиктердин эң неси коркунучтуусу наркотикалык кандайдыр бир эмненин кошулмалардын болуусу, адамды тартуучу. Бул дагы бир коркунучтуу, өтө чоң коркунучтуу азыркы учурда кошулмалар бар экен. Ошон үчүн таштай албайт да, иче беришет. Мен билем, ошол ичип жүргөндөрдүн көп ичкен, мисалы көп чеккен ушундай эркектердин ушундай учурда балдар албетте алсыз болот, же болбосо оорукчан болот. Кийинки учурларда балким коркок болуп калышы мүмкүн. Себеби мындай көп зыян жактары өтө чоң. Түшүнүктүү. Эми аялдарга боюнда бар мезгилинде кандай өзүн кароосун сунуштайт элеңиз? Ден сак болуш үчүн. Боюнда бар кезде биз боюнубузда болгонго чейин ден соолукту бекемдөө биринчи орунда. Сөз анализдери тапшырып, андан боюнда болуу. Бир жыл турмушка чыккандан кийин, турмушка чыкканга чейин бир жыл жок дегенде бала үчүн өзүңдүн ден соолугуңду бекемдөө, иштөө. Андан кийин боюнда болгондон кийин дагы өзүңдүн эң керектүү базовый микроэлементтер, сен өзүңдүн базовый элементтериңди текшертип туруу. Анемия болгон баланы төрөйт, аллергетик эне аллергетик баланы төрөйт. Билинбеген абалда эгерде кальций жетишпесе, кальций жетишсиз баланы төрөйт. Бут ооруган, колу кыйшайган, буту кыйшайган деген сыяктуу. Ал баланын эненин каанышы жеринде оорусу бар болсо, балага сөзсүз автоматтуу түрдө балага өтөт да. Ошондуктан мисалы менин жолдошумдун калы бар да, жан башында калы бар. Менин 3-4 баламда калы бар да. 4 баламдын ушул жеринде калы бар. Демек, эркектин дагы ошондон эле билсек болот. Эркектин дагы ден сактыгы бул өтө маңыздуу. Кантип мен точно жолдошумдун жан башында 4 балама өтүп калды. Көрдүңбү? Бул жерде дагы эркек дагы, аял дагы сөз аракет кылуу керек. Анан балдардын дени сактыгы бул мамлекеттин күчтүүлүгү деген сөз да. Эгерде акыл эси алсыз болгон, эс тутуму начар болгон адам кантип билимде, илимде алар ачылыштар жасай алат. Мисалы, бир илим экинчи илим менен байланышып турат да. Математиканы бүгүн окусам, эртең окусам, кечээки окуганым бүгүнкү окуганымды кечээки окуганымды түшүнбөсөм, анда мен эч нерсени түшүнбөйм. Кечээки окуганымды мен бүгүн унутуп койгон болсом, анда эртең мен эч нерсени түшүнбөйм. Анда биз кантип андай учурда өнүгө алабыз? Өнүгүү үчүн сен кечээкиңди бүгүн эстеп калуу. Эстеп калуу үчүн эмне керек десек, эң биринчи иммунитет керек. Иммунитет деген биздин өзүбүздө турат. Бизде балабыз иммунитети күчтүү болсун десек, анда биз өзүбүздүн иммунитетибизди күчтүү кылышыбыз керек. Мисалы, еврейлер, жөөттөр аябай илим билимде, байлыкта, баардык тарапта эң алдыда турат. Өзү кичинекей мамлекет болсо дагы, Израиль дүйнө жүзү боюнча бүт китеп окуу боюнча, китеп чыгаруу боюнча, курал жарактарды чыгаруу боюнча, кыскасы бизнес багытында акча табуу боюнча еврейлер Израиль биринчи орунда турат да. Эң алардын байлары, эң алдыңкы дүйнөнүн эң алдыда турган байларын баары жөөттөр да. Булар еврейлер. Алар балдарыны төрөгөнгө чейин шунчалык биринчи аял эркек ден соолугун бекемдеп, анан баланын дагы шунчалык акыл эсине, ден соолугуна өтө катуу басым жасап, ошо менен кошо психологиялык абалына
өзүнө ишенимдүүлүктү берип, өздөрүн бирөөнүн колунда эмес, жалаң өзү бизнес ачууга, өндүрүштөрдү ачууга кичинекей кезинен ышык берет. Ошон үчүн дагы алар дүйнөнү азыр мына көрүп атасыздар, эч ким аларга эч нерсе дей албай атат да. Кандай күчтүү мамлекеттер дагы сөзү өтпөй жатат, себеби алар дүйнөнү ушундай бир басып койгон да. Ошондуктан биз балдарыбызды төрөгөнгө чейин өзүбүздүн психологиялык абалыбызды оңдоо, мындай ден соолугубузду кароо бул эң башкы орунда турат. Түшүнүктүү болду, баары аябай жакшы түшүндүрдүңүз. Менимче бул подкастыбыз айымдарыбыз үчүн аябай пайдалуу болду деп ойлойм. Бул теманы улантсак эч эле бүтпөйт. Эгер кандайдыр бир суроолоруңуздар же биз кийинки подкастка коелучу темаңыздар, кийинки подкасттан ушул теманы көргүбүз келет эле деген оюңуздар болсо, анда комментарийге сөз калтырыңыздар жана лайктан коюңуздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.